4 адам менен дос болбо. 4 адам менен дос болбо. Алардын жанына жолобо. Алардан кач. Кайсы адамдардан? 4 адам менен дос болбо. Жалганчы менен дос болбо. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, мунафыктын эки жүздүүнүн ушундай бир нажастын 3 белгиси болот деген. Сүйлөсө жалган сүйлөйт, уада берсе аткарбайт, аманатка кыянат кылат деген. Жалганчы менен дос болбо, ууру менен дос болбо. Эртең пастана болуп сен да кошо кирип кетесиң. Уурулук ал, досуңдун уурулугу бир күнү сени кошо уурулукка түртөт. Кыргызда макал бар, сыныктан башкасын баары жугат. Көрө албас менен дос болбо. Ай, кандай запкы чектим, кандай запкы чектим, жүрөк титиреп. Көрө албас достордон да. Көрө албастар менен дос болбо. Сенин досуң көрө албас болгондо ала болуп кетет. Өрттөнүп кетет да сени көрө албайчы. Өрттөнүп кетет, сенин ийгилигиңи көрө албайчы. Ушундай достор болгон, досу көтөрүлүп кеткенде көрө албастыктан кол салган да досуна. Досын постанова кылган, досын сдавать эттирген, досуна бандиттерди жиберген. Ошон үчүн көрө албас дос, көрө албастан менен дос болбо. Текеберлер менен дос болбо. Эртең байып кете турган болсо, экөөң жаш кезде чогуу мектепке кол кармаш басып келчиң эле, чогуу бир нанды жейчиң эле, текебер болгондон кийин, байып алгандан кийин сен адам катарына эсептебей калдың. Адам катарына сен эсептебей калдың. Ошон үчүн текебер адам менен дос болбо. 4 нерсени такай үзбөй аткар. Колуңдан келсе 4 нерсени такай үзбөй аткар. Намаз оку. Аллах Таала Куранда айткан, мен жиндер менен инсанды жараттым бир гана максатта деген, ибадат кылыш үчүн. Кыяматка барганда, өлгөндөн кийин тууганда, сен жаш белеңдеп сурабайт, сен карды белеңдеп сурабайт. Аллах Таала эң биринчи намаздан сурайт. Эң биринчи намаздан сурайт. Сенин намазың бар болсо, намазың жакшы болсо, анда башка нерселериң да жакшы болот. Куран окууну үзбөй аткарайық. Биз бүгүнкү күндө интернетке баардык убактыбызды берип атабыз, көзүбүздү берип атабыз, зыяныбызды берип атабыз. Бирок Куранга убактыбызды бербей атабыз. Куранга убактыбызды бербей атабыз. Ошон үчүн Куранга убактыны берейик. Аллахты эстеп зикир кылууну үзбөй аткарайық. Аллахты эстеген адам, Аллахты зикир кылган адам тирүү сыяктуу, Аллахты эстебеген адам өлүк сыяктуу. Андан кийин не дейт? Туугандар менен карым катнашты үзбөй аткар. Тууганың сага кыянаттык кылып коебу, тууганың сага жаман сөз сүйлөп, ал бүгүнкү күндө туугандын маанисин билбегенден, туугандын кадырын билбегенден, арзыбаган дүйнө үчүн, татыбаган дүйнө үчүн, болбогон бир катындагы сөзүн уккан үчүн, чогуу экөө бир үйдө жашаган, бир нанды бөлүп жеген, биринчи четте энген туугандар катынын сөзүн сүйлөп, башка сөзүн сүйлөп, арзыбаган дүйнөнү сүйлөп, туугандар бири-бири менен бет карашпай калды. 4 нерседен тазала. Тилиңди ушактан тазала, тилиңди гайбаттан тазала, тилиңди интригадан тазала, тилиңди жала жабугандан тазала, дилиңди зулум кылгандан тазала. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, тозокко киргендердин көбүнүн байкасак, көбү тилинин кесепетинен кирген экен. Бул сөз сүйлөгөнгө чейин сен сөзүңдүн хозяйынысың. Сүйлөгөндөн кийин болду, сөз сенин хозяйының. Бул сөз кеттүү болду, кайтарылбайт болчу. Сөзгө спрос бар. Сүйлөө маданиятын Пайгамбар саллаллаху алейхи сүйлөө этикасын Пайгамбар саллаллаху алейхи 14 кылым мурун үйрөтүп койгон. Сүйлөсөң жакшы сөз сүйлө, же унчукпа деген. Жүрөгүңдү ар дайым ичи тарлыктан сакта. Себеби бул ичи тарлык көрө албастык адамды жок кылып бүтөт. Кандай эле устара чачты кыргандай, ичи тарлык көрө албастык ошондой жакшылыктарды кырып бүтөт. Ошон үчүн жүрөгүңдү ичи тарлыктан сактап койгон. Жүрөгүңдү ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, денеде бир үзүм эт бар деген. Денеде бир үзүм эт бар. Ошол нерсе таза болсо бардык нерсе таза болот. Кулак салып укулаа жүрөк, назар салып укулаа жүрөк деген. Жүрөк оңолсо адам оңолот, адам оңолсо алам оңолот деген.